Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Бишкекте салынып жаткан көп кабаттуу имараттардын бири кыйшык курулуп жатканын айткан болчу. Бир курулушту карап көрсөм, көзүм менен эле көрүнүп турат, ошол жерде мындай кыйшык турат да. Курулуп бүткөн болбосочу. Жан талашып фасадын жаап аткан экен. Мен токтотуп туруп, частный геодезист алып келип тартып көрсөм, мына бүт документтери бар, кыйшык чыкты. 5-жылдан баштап полностью кыйшык не соответствует требованиям. Бул боюнча мамлекеттик курулуш агенттиги маалыматты төгүндөп, бардыгы стандартка ылайык келерин билдирди. Буга ылайык биздин редакция имаратты көрүү үчүн жерине келди.